Ушул жарнак жөнүндө мыйзамга мен жабышканымды койбодум, силер алышканыңарды койбодуңар да. Коррупцияны демонтаждайбыз, демонтаждайсыз, улам бир мыйзамдап келесиңер, а бирок мамлекеттик тилди демонтаждап салдыңар да. Бишкектин көчөлөрүндө илген көчө жарнактардын 90% англис, орус тилдеринде. Эгемендик жок кезде Эсил Кайран эсеринде жакшы эне тилге көңүл бурулган экен да. Манас аэропорту, Ала Тоо аянты, Ак Кула ат майданы, Айчүрөк магазини, Ош базары, Жалал Абад кафеси депчи. Эгемендиктен бери эчтеке кылынган жок. Бир дагы мекеме ишкана же болбосо жарнактардын баардыгы мамлекеттик тилде мыйзам бар да. Ошол силер көрнөк жарнактарды көзөмөлдөгөн жоксуңар да. Мамлекеттик тилдегиси чоң тилде жазылыш керек. Расмий тилдегиси кичине тамга менен жазылыш керек. А силер демонтаждайсыз десиңер. Эй, эгемендиктен бери мен эки эле кыргызды көрдүм. Эне тилге кам көргөн. Шайлообай анан Жаңыбай. Шайлообайдын 5 бармагы деген кафе бар экен, Жаңыбайдын Самсаканасы деген бар экен. Кафелерди карачы, Амстердам, Омар Нехаям, Уабама, Ушуси. Өзүңөр отурган көчөнү караңлачы. Токтогул көчөсүндө. Бир эле Рахат деген магазин бар. Талас. Московскийде бир эле Берекет деген. Башың айланат. Өткөндө казактар келип айтты, мен кыргыздарым бар көчүп кеткен экен, сен бар экен ғой деп. Астананы караңлачы. Абай көчөсү, Абылай көчөсү, Ал Фараби, Мухтар Ауезов. Ашкана. Эми Алыкулдун ашканасы, Токтогулдун тойканасы, Каныкейдин кафеси, Сайкалапанын салону десе болот да. Туурабы? Чачыкейдин чайканасы деп. Силер мени карап атасыңар. Демонтаждай деп отуруп, улуттук тилдин баарын жок кылыңар. Анан уялбай отурасыңар. Бул байкоо эмес, бул көзөмөлдөө. Силер дагы бир функционалдуу, силер өзүңөрдү кайта коррупцияны көбөйтө турган мыйзам бул. Буну четке кагыш керек болчу. Бирок колдоо койду менин кесиптештерим. Бул эчтеке иштебейт. Бул силердин өкмөткө эмес, чөнтөгө иштей турган мыйзам.